Урматтуу Камчыбек Кадыршевич, мен Мирлан Рыскулов, ТС Групп компаниянын өкүлү болом. Сизге кайрылган Максатбекова Аселге биз 3 бөлмөлүү батирди бергенге даярбыз. Жетим калып калган кыздарга жардам катары. Эми президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун сизге берилип аткан белеги жалпы биздин редакциябызга ак жолтой болуп, басма сөзүбүздүн азыр мына туңгуч кезде кыргыз туусу ушул буюрса ошол жалпы жамаатка эми ушул ак жолтой болуп, баргымагыңар менен буюрса барган жериңерге жетишип алдыңыздар. Рахмат. Да, биздин президентибиздин атынан. Бул дагы тулпар Кыргызстанда чыккан. Байкадыңыз жакшы экен. Так. Сонун экен. Урматтуу мекенештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахаровага карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ТМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Анан да бизде кирди чыкты кызматы бар. Толук маалымат алуу үчүн +7903 107 30 41 номери аркылуу байланышыңыз. Марсель мырза жооп берет. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Канат Исаевдин кармалганын анын жактоочусу Бакыт Осмоналиев билдирди. Жактоочунун айтымында Канат Исаев УКМК тарабынан 20-ноябрда кармалган. Экс-депутаттын эмнеге айыпталып жатканы азырынча белгисиз. Анын баш коргоо чарасы бүгүн каралары күтүлүүдө. Ветеринардык кызматтын жетекчиси $10,5 миң пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Арыз ээси МА этабы менен 6 миң жана 3 миң АКШ доллар өлчөмүндөгү акча каражатын СЖга өткөрүп берген. Андан ары СЖ арыз ээсинин маселесин оң жагына чечүү максатында андан 2 миң АКШ доллар өлчөмүндөгү сумманын калдыгын талап кылган. 16 ноябрда СЖ 1500 АКШ доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда бул коррупциялык ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу иштери жүрүп жатат. Арыз ээси кытайлык компаниянын өкүлү экени. Ал быйыл жайында ветеринардык кызматтын Рестерне компаниясын каттоо учурунда жетекчи пара талап кылганы айтылды. Бишкектен Балыкчыга чейин тез жүрүүчү поезд каттайбы? Бишкектен Балыкчыга чейин тез жүрүүчү поезд каттатуу долбоору иштелип чыкты. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Дастан Усубакуновдун айтымында долбоор тууралуу техникалык документтердин баары беларустук компанияга берилди. Эми алардын жообуна жараша долбоордун баасы аныкталат. Эске салсак, буга чейин Бишкек Балыкчы Каракол багыты боюнча тез жүрүүчү поезддерди жүргүзүү пландалып жатканы айтылган. Эгер бул долбоор ишке аша турган болсо, Бишкектен Караколго 1,5-2 саат жетсе болуп калат. Отчет катары чыгаруудам $7,300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Бо деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Мына атыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Бүгүндө чынында УКМКнын жетекчисинин
душмандар абдан көп. Алар болгондо дагы таасирлүү, финансылык жактан абдан бекемделген, жакындарына өзүнө коопсуздук маселеси курчтурат. Анан объективдүү чындык үчүн белгилей кетиш керек. Эгемендикти алгандан бери бир дагы укук коргоо тармагына жетекчи мындай кылмыштуулук, бандитизм, казнократ, мамлекеттин эсебинен жеп тоногон уруулар менен мынчалык күрөшкөн эмес. Анан албетте алар жөн жатышпайт. Ошончо менин пикиримде сөзсүз түрдө коопсуздугуна көңүл бурушу керек деп ойлойм. Өз кадамдары менен, өз иш-аракети менен ал киши чынында өзүнүн өмүрүн, жакындарынын өмүрүн тобокелге койду. Я думаю, что этот человек заслуживает уважения и чынында мындайча тарыхый иштерди кылды деген пикирдемин. Өзгөчө кылмыштуулук менен күрөшүүдө. Себеп буга чейин бүт бийликтегилер, укук коргоо жетекчилери кылмыштуулук менен коюн колтук болуп, шайлоолорду колдонуп, чогуу бир столдо чай ичип жүргөн. Мен мындай лично бир эле примерин юрист катары сүйлөп калганым, то что биз угуп калдык. Бир столдо уюшкан кылмыштын жетекчилери менен чай ичип отурбайм дегени менимче бул укук коргоо тармагында жакшы прецедент катары калат деп ойлойм. Мусулманчылыкка тиешелүү мындай бир сапаттар кандай дейсиздер? Бирок биздин кыргыздардан андайды күтүш мүмкүн эмес. Чыкканда эле көргүлүктү көрсөтөт. Жетер жерине жеткенден кийин баштайт андай нерсени. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндө сайын каргап, шилеп, ошол пайгамбардын үстүнө жаман нерселердин баарын чачыратып төгүп жаткан жөөт аял 3 жолу көрүнбөй калганда, 3 күн көрүнбөй калганда үйүнө кирип, "Эне сизге эмне болду, ооруп калдыңызбы?" деп киргенин билесиздерби? Ана сапат, адамдык сапат. Бизде аны алсыз катары сезет. Алсыз дейт да. Эрксиз келүүгө мажбур болду дейт да, акылы менен иштетпейт. Же базарга кире бериш жерде күндө туруп алып, Мухаммед жалганчы, Мухаммед ууру, Мухаммед сыйкырчы, Мухаммед дегендей деп эмнелерди гана айтпаган жөөткө күндө өзүнүн колу менен бир тамак алып барып, күндө бир жолу тамак берип турган билесиздерби? Көзү сокур. Жөөткө көзү сокур. Каза болуп калгандан кийин көптөн барбай калганда Абу Бакир Сыдык ким? Андан сырткары баракелде Айша энемиздин апасы. Келип мен пайгамбар Расулуллах жасалган нерсе калдыбы, мен баарын жасадым сүннөттөрүн. Мен жасап алган бир нерсе калдыбы десе, кыз эмне дейт? Баарын жасадым ата, бир нерсе калды дейт. Эмне калды десе, ушу базардын кире бериш жеринде Расулуллахты кыйкырып, жамандап, ууру деп, жалганчы деп кыйкырып аткан көзү сокур, эки көзү көрбөгөн жөөткө күндө тамак алып барып, өзүнүн колу менен тамак берчү дейт. Сен ушуну жасай элексиң дейт. Десе үйүнө барат дагы, тамак жасайт дагы, барып бергенде сен кимсиң дейт. Жанакы жөөт. Сен кимсиң дейт. Десе мен сага күндө тамак берип жүргөн кишимин дейт. Десе сен жалган айтасың дейт. Кантип? Десе ал кишинин тамагы башкача болчу. Ал киши мага жакындаганда андан бир керемет жут чыкчу дейт. Ал киши менен тамакты оозума салганда тамагынын таамы керемет жумшак болчу дейт. Сен ал эмессиң дегенде ыйлайды. Ал киши жок, эми келбейт деп. Ким эле ал киши десе, ал ошол Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммед пайгамбар болгон десе, жанагы жөө ошол жерден ушундай каттуу таасирленет, силер айткан мотивация. Ушундай каттуу таасирленет. Боздоп ыйлап ошол жерден исламды кабыл алат. Мен күндө кыйкырып аны жамандап атсам, күндө үстүнөн жуугумду төгүп атсам, ал киши келип мага ушундай тамак берип жүргөн киши ошол эле деп ушунчалык каттуу таң берди. Биздин көкүрөгүбүздө ошондой барбы сезим? Жок да. Биз ошон үчүн сокур пендебиз. Биз пендебиз да.